25 жашта болчумун. Мен буга чейин өзүм ушу динге жакын болгондуктан кичине кезимден эле жолукка келсем деген ойлор бар болчу да. Убакыт сааты ошо Рахматулла атам өткөндөн кийин болуп, ошондо салынып калдым. Жолукка келгичем бүт баары каршы болуп аткан, жолук салынгандан кийин баары эле дуасын беришти. Эң жакын адамым, бирок аны айта албайм. Үй бүлөбүздө эң жакын адамым. Эң кыйыны, мен ошол учурда Москва шаарында болчумун, партнерлорум бүт баары чет элдиктер болчу. Эми татынакай кийинип жүргөн кыз ошо жолукка келип калса, алар үчүн өөн учурап, ошо чечип эле салганың үчүн болбойбу, сен Европада жүрөсүң, жакшынакай эле жүрөсүң го деген сөздөр көп болду да. Анан бирок алхамдулилля туруштук бердим ошолорго. Себеби дегенде ар кандай көз караштар болот экен, ар кандай соблазн деген нерселер болот экен. Бирок азыркы учурда алхамдулилля дейм, жолугум менен сыймыктанам. Коргоону сезем, себеби дегенде мен ошол учурда жолукка келгенимде эркектер менен иштегендиктен мен жолугум бар экенине карап туруп эч кайсы эркек ашыкча сөз сүйлөй албайт болчу да. Мен ойлойм, ушул эң чоң биздин аялдарга, айымдарга коргонуу.